Бүгін біз екі өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулайбыз жана келечектин пландарын белгилейбиз. Акыркы жылдарда жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги саясий байланыштар бир топ активдешти. Буга 2016 жылы федералдык канцлер Ангела Меркелдин Кыргыз Республикасына расмий сапары менен келиши өбөлгө түздү. Бүгүн федералдык президент Франк-Вальтер Штайнмайер менен жана Бундестагтын президенти Вольфганг Шойбле мырза менен маанилүү саясий жолугушуулар болуп өттү. Биз мазмундуу жана жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Алар эки тараптуу карым-катнаштык бардык тармактарын ичине камтып, өз ара ишеним жана түшүнүү маанайда болуп өттү. Кече Мюнхен шаарында Бавария жетекчилиги менен жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Хан Зайдел атындагы фонддо чыгып сүйлөдүм. Кыргызстандын өнүгүүсү тууралуу кенен айтып бердим. Биз эки өлкөнүн бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү катышкан Кыргыз-Герман ишкерлер форумун өткөрдүк. Экономикалык кызматташтыкты активдештирүүгө багытталган байланыштар түзүлдү. Эки өлкөнүн өкмөттөрү жана мекемелер ортосунда 10дон ашуун маанилүү документтерге кол коюлду. Ишкерлердин ортосунда да бир катар келишимдерге жана меморандумдарга кол коюлду. Алардын жалпы жыйынтыгы 1 миллиарддан ашык евро түзөт. Кыргызстан менен Германиянын ортосунда кызматташтыктын келечектүү багыттарына соода-экономикалык тармагы, гидроэнергетика, жашыл экономиканы өнүктүрүү, өнөр жай, айыл чарба жана туризм кирет. Кыргызстан үчүн германиялык инвестициялар тартуу, чакан жана орто ишкерликти түзүү жана айыл чарбада кызматташуу актуалдуу болуп эсептелет. Кыргыз Республикасы бүгүн коомдук саясий жана социалдык экономикалык жактан активдүү түрдө жаңылануу жолунда баратат. Биздин негизги максат экономикасы өнүккөн, парламенттик демократиялык укуктук мамлекетти түзүү болуп саналат. Жалпысынан биз Кыргыз-Герман карым-катнаштарынын өнүгүү деңгээлинде канааттануубузду билдиребиз. Германия Федеративдүү Республикасы менен соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө басым жасоо менен азыркы темпти улантуу маанилүү деп эсептейбиз. Кыргыз-Герман парламентаралык кызматташууну активдештирүү биз үчүн өтө маанилүү. Маданий гуманитардык жаатта, билим берүү жана илим тармагында мындан ары да тыгыз кызматташабыз деген үмүттөбүз. Бул багыт Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы инвестиция болот деп ишенебиз. Албетте, Кыргызстандын Европа биримдиги менен кызматташуу маселеси да күн тартибинде турат. 2019 жылы Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясын кабыл алышы күтүлөт. Кыргызстан менен Европа биримдигинин кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча жаңы келишимге кол коюусу пландалып жатат. Германия тарапка бизге көрсөткөн меймандос үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге Кыргыз Республикасы менен Германия Федеративдүү Республикасынын тыгыз кызматташтыгы мындан ары бекемделет жана өнүгөт деп терең ишенебиз.